5 такылат айтсам эле тарабайсың пожар болуп дагы деди. Ушундан телефон ыргыттым пожарный эмес спальняга карап туруп кеттим анан. Өрттү көргөндө мен оюма биринчи эле моякта жаш балдар келди да. Шамал болупту, от мага карай үйлөй баштады да. Мен ошол моментте бир корктум. Себеби $70,000 машинаны төлөш өтө бир оор нерсе да. Комментарийде эле окусам, булар өздөрү эле өрттөп туруп, кайра өчүрүп туруп неме болуп кетти деген болуп атат. Мен чындыгын айтсам, бул өрт неден чыкканын деле билген жокмун. Кайдыга карабай эле өзүбүздүн мекенге канча колдон келишинче жардамды бере беришибиз керек. Бишкектин түштүк тарабында 12 августта талаадан өрт чыгып, аны бетон ташыган айдоочу өчүрүүгө аракет кылган. Өрт чыккан учурда кайдыгер карап турбай бетон аралаштыргыч унаанын жардамы менен жалынды токтотууга жалгыз аракет кылган Талгат Каныбек уулу бүгүнкү каарманыбыз. Айтымында ага чейин да башка аймактан өрт чыгып, досу экөө өрттү өчүрүшкөн. Биринчи эртең менен саат где-то 10 чамасында үстү тараптар күйгөн. Ал жактан бул барганбыз, эки водитель болуп барганбыз биринчи. Экөөбүз барып өчүргөнбүз, ал доскем болот өзүм. Келип анан кийин ал доскем жатты, кондёрдун ичине кирип мен буякка суу толтурдум машинага. Башталгандар уже анан кийин мояктан кетти да, уже. Мояк кеткенде мен моякка карап кеттим, домдорду аралап. Өттү өчүрүп келип туруп, экинчи машина менен могудан кеттим да. Могудан кетип уже барып өчүрүп бүттүк от. Бул жакта өрт чыкканда пожарниктер келген, МЧС келип ошолор неме кылышкан. Биз бул жак өтө эле чоң күйгөн үчүн биякта эл жок болгон үчүн билинбей калды да. Бул жакта эл болгон үчүн сразу эле интернет чыгып кетти. Ошол үстү жактан келгенден кийин биз машинанын ичин чайкайбыз. Бетон таш сатып келгенден кийин катып калбаштыгы үчүн биякта өзүбүздүн суубуз бар, бачактын үстүнө куя турган. Ошол жерге сууну куюп, толтуруп жатканмын мен. Телефон чукуп эле жатканмын. Бияктан диспетчерибиз бар. Биздин неме кылып, нар жакка бер жакка кылып туруп башкарып турганчы. Ошол келип калды, 5 такылат айтсам эле биякта тарабайсың пожар болуп дагы деди. Карасам уже кетип атыптыр, бияктан түтөп эле кетип аткан. Ушундан телефон ыргыттым пожарный эмес спальняга карап туруп кеттим анан. Бардык, өчүрдүк. Пожарниктер келди. Где-то bir жарым сааттын ары бери уже интернеттен хит болдук дегендей. Көп неме болсо, комментарийде эле окусам, булар өздөрү эле өрттөп туруп, кайра өчүрүп туруп неме болуп кетти деген болуп атат. Мен чындыгын айтсам, бул өрт неден чыкканын деле билген жокмун. Балким маерде эми иштеген рабочий ишчилер бар. Тамеки ыргытып койду. Балким жаш балдар, биякта жаш балдар көп. Эми где-то бияктан кетти да биринчи от. Эми жаш балдар бар. Жаш балдар ойноп от жагып берди. Эми анысы мен үчүн караңгы да. Белгисиз. Анан көпчүлүк комментарийде ушинтип келип атышат. Сен өзүң эле өттү өзүң жактың, анан өзүң өчүрдүң да хит болдуң дегендей кылып эле неме кылып атышат да. Бул машина ГИКтин машинасы, мамлекеттин машинасы. Жаңы машина. Мен келип айтканда уже өрттү көргөндө мен оюма биринчи эле моякта жаш балдар келди да. Эл көп тем бул жактан. Дом дегенде где-то 1,5-2 миң адам жашайт бул жакта делечи. Андан да көп болушу мүмкүн. Эми ошонун кичинекей балдары бар буякта ойногон. Ошолор эске келди биринчи эле мага. Эми жаш балдар биздин келечегибиз дегендейчи. Анан мага машина жөнүндө бир ой келгенде, могул жагында келгенде уже шамал болупту, от мага карай үйлөй баштады да, оттучу жалындатып. Ошол моментте анан машинага жакындап келди. Мен ошол моментте бир корктум. Себеби $70,000 машинаны төлөш өтө бир оор нерсе да. Мен ошондон качтым еще. Качып анан экинчисинен мояктан айдадым да. Жалындын арты менен кетейин депчи. Ошондо неме болуп калат, анан буягынан кеткенде же өчтү да. Бул жакта биздин немебиз бар. Технолог боюнча немебизчи. Ошол эми жумасына бир жол келип бадай өткөрүп турат. Кол койдуруп, коопсуздук эрежелерине кол койдуруп, этият болгуларын аркы-берки үйрөтүп айтып турат. Бияктан сабактарды болуп турат дегендей жумасына бир жолучу. Ошол жерден айтылат. Ушундай. Буга чейин деле мен военный болуп иштегем өзү. Военный тармагында жүргөм. Ал жактан бизге мындай сабактар өтүлөр уже. Менин ичинде бар да. Ушу өзүм жөнүндө вообще эле ой келбеди. Ошол буякта эл ойлонду, анан экинчиси ушу машина ойлондурду да, мояк бетине келгендечи. Андан кийин качкандан кийин уже машина деле ойлондурбай калды.
Талгат Каныбек уулу Ош облусунун Ноокат районунун тургуну. Айдоочу болгонго чейин аскер кызматкери болуп иштеген. Жакынын жоготкондо стресс болуп, кийин башка тармакта иштеп көрүүнү чечкен. Учурда ипотекалык компанияда айдоочу болуп иштейт. Мен 2018-2019 служба кылгам Ош областында. Ош областында служба кылып, службада жүргөн кезимде мага чоң атам айткан, мен чоң ата чоң энем колдон эч ким дебедим. Чоң атам айткан. Если менин уулум болсоң, иштеп кал деди да. Мен өзүмдө мындай айтканда желание деле жок болчу ишкегечи. Аскер адам болгонго желание жок болчу, бирок армияга барам деген мен кичинекейимден бери кыялым болчу. Армияга барыш. Ошентип армияны да аяктадым, иштеп калдым. Иштеп жүрүп 2024 чоң атам оор акыбалга түшүп калды, ооруп. Ошол моментте анан же ишке неме болбой, же бер жака болбой, анан чоң атам кайтыш болуп калды 2024 9-июлда. Кайтыш болуп калган, ошонун немесине мага өтө бир оор нерсе болду ал. Стресс болуп, мен баягы жумушка көңүлүм жок, башка эч нерсеге көңүлүм жок болуп, ишке барбай калдым. Бир где-то 3 ай, 4 ай барбай калдым окшойт жумушкачы. Барбай калган жакта ал жерден командир айтып анан иштен чыгарышкан. Ошентип барбай калдык. 2024 ошентип чыккам жумуштан. Өзгөчө кырдаал учурунда жасаган аракети жарандык жоопкерчилиги үчүн Талгат элдин алкоосуна татыды. Министрлик да анын аракетин баалап, ыраазычылык кат менен саат тапшырды. Ал мындай көңүл бурууну күтпөгөнүн, оюна деле келбегенин билдирди. Келишти башкармалыктын атынан деп, министрдин атынан деп ыраазычылык кат беришти, кол саат тапшырышты. Рахмат аларга деле. Алар деле өздөрүнүн милдеттерин аткарышты, кызматын кылышты келип. Бул жерде просто мен болгон немем элдин эле колдоосу болуп кетти. Мындан ары да менден кийинки жаштарга деле үлгү болсун деген эле ой да булчу. Мисалы үчүн кээ биркилер бар да, мына жерде өрт болуп атса, наоборот телефонго тартып отуруп алгандар бар, өтүп кеткендер бар. Эми кайдыгер карабай эле өзүбүздүн мекенге канча колдон келишинче жардамды бере беришибиз керек.